урматтуу башкы прокуратуранын өкүлдөрү, менде мындай суроода мамлекет өкмөттүн мүчөлөрү коммерческий организацияларда членами управления болууга мындай болсо укуктуу деп айтылса, бул деген коррупционный риск барбы мындайда же жокпу? Бар. Ал мамлекеттик кызматка келгенден баштап бир айдын ичинде ал бардыгын өзүнө өткөрүп бериш керек да, башка жактарга өткөрүп бериш керек. Өзүнүн туугандарына болобу же башка өзүнүн атынан болбош керек да. Кечиресиз, сиз башкы прокуратуранын орун басарысыз, Я вас поздравляю, я очень рада, айымдар келгенде мен абдан мындай кубанычтамын. Анда айтсаңыздар, анда эмнеге Акылбек Усенбекович Жапаров, кабинет министрлигинин жетекчилиги 15 декабрда парламентке мыйзамдап келип атат о внесении изменений в Конституционный закон Кыргызской Республики о кабинете министров. Ошол мыйзамдын от 15 декабря жазып алсаңыз, 3 дефис 1 статьясы, салыштырмалуу таблицасына жазылып атат да. Член кабинета министров укук берип атат да, занимать должности в коммерческой организации, за исключением коммерческой организации с госдолей в уставном капитале деп жазылып атат да. Ошондо кандайча бир колуңар менен силер мындай мыйзамдарды келип атасыңар, коррупция менен күрөшөм деп атасыздар. Сон мыйзам экен да, молодцы, башкы прокуратура. Эгер сиздер жазып берсеңиздер, же Минэкономика сиз жаздыңарбы, замечательный законопроект, прям идеальный законопроект. Только бир-эки замечания. Ошол биринчи, зам генерального прокурора айтып атат, это большие коррупционные риски. Не должен член кабинета министров занимать должности в коммерческой организации, за исключением коммерческой организации с долей в госуставном капитале. То есть член Кабмина не должен быть. А при этом премьер-министр приносит такой законопроект в парламент. Вот кого мы должны слушаться? Заместителя генерального прокурора или председателя кабинета министров? Все, да? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна кечирип коюңуз. Бул биздин ушул мыйзамда эч мамлекеттик бул бардык өкмөттүн мүчөсү болобу, эгер мамлекеттик кызматкер болсо, ал коммерциялык кызмат боюнча башка кошумча коммерциялык кызматтарга иш алып барганга алектенгенге эч кандай укугу жок. Ал эми сиз айтып жаткан 15 декабрдагы менен биз толук таанышып көрөлүк. Таанышканда эмки комитет жогорку кеңеш угусунда обязательно сөз түрдө айтып беребиз. Бирок мен билгеним, буга чейин дагы ошо өкмөт тарабынан мыйзам келген, анан биринчи комитетте ал кайра артка кайткан. Мен билгенден өкмөт тарабынан да мурда сунушталган. Эгерде баягы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кылмыш жолуна барып, мыйзам бузуу фактылар болсо жоопко тартылбайт деген мыйзамды да сунушташкан. Бирок биз башкы прокуратурадан укуктук экспертизаларды жүргүзүп, сөз түрдө өз оюбузду айтып, жогорку кеңешке чейин айтканбыз да. Анан бул закон боюнча биз таанышып, биз эме кылабыз. Рахмат, урматтуу башкы прокуратура, мыйзамдуулуктун мындай жолун силер жолдойсуздар, ошону көзөмөлдөйсүңөр деп мен терең ишенем. Биринчиси, эгер ошондой болуп, мындай сөзүңүздөргө аягына чейин турсаңыздар, мен ойлойм, буну кыргыз эли да баалайт. Андан тышкары, бизде парламентке законопроект о ценообразовании келген да, баалар жөнүндө. Ошондо коррупционный рисктер барбы жокпу деп мен сизден суранам, жогорку кеңеш депутаты катары, бюджет комитетинин мүчөсү катары, ушул мыйзамга өзүңүздөрдүн бир карап коюп туруп, анан бааны берип коесуздарбы, коррупционный рисктер барбы жокпу деп да. Анан менин коллегам айткан тууралуу, коллегам мага чейинки айтып кеткен коллегамдын неме боюнча, декларация боюнча да, бул мыйзамда сиздер айтып атат, коррупционный рисктер боюнча айтканыңарда абдан туура нерселерди жазып атасыздар да. Жакын туугандары, үй бүлө мүчөлөрү, жада калса кайын журтуна чейин, анткени бизде мамлекеттик кызматка келгенде өкмөт мүчөлөрү кайын журтуна дагы көп бизнестерин, эми ошол именно мамлекеттик кызматта туруп уюштурулган бизнестерин кайын журтуна чейин мындай, на них оформляют да. Ошол нерселерди киргизип атасыңар, бул туура. То есть идеалдуу теория жагында жакшы нерселер жазылган. Бирок практикага келгенде декларацияда бүгүнкү күндө кайсы туугандарын мамлекеттик кызматкер көрсөтүш керек? Белгилеп бересиздерби? Точно.
өкмөт мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты декларацияда мүлк боюнча кайсы туугандарын көргөзүш керек? Жубайын, туурабы? Жубайын, балдарын, бойго жетти элек балдарын же финансы жактан көз карандуу болгон үй бүлө мүчөлөрүбү, ата энелери, кайын журттары да ким бар? Ошо сиз буякта белгилепкен адамдар кирбейт да жартысы. Близкие родственники, родители, дети, усыновители, удочерители, усыновленные, Жо сиз мыйзамда жазып атасыз. Ошо декларацияда бүгүнкү күндө кимдер кирип атат бизде? Декларацияда биз ушул боюнча эле бул мыйзамды буга чейин да көзөмөлдөп келебиз да, ошол себептен эле өзүм жакын туугандарын көргөзүп келишет. Только жакын туугандарын. Анан сиз буякта белгилегендей кайын журт, алыскыраак туугандар кирбейт. Закон коррупцияда уже Ошондо киргизейин деп атасыздар, э? Анда менден дагы бир сиздерге сунуш, буну биз экинчи окууда талкуулап жатканда да кириш керек деп ойлойм. Происхождение капитала деген нерсени сиздер, урматтуу башкы прокуратура, киргизмейинче, сиз бир да чиновникти коррупцияга айыптап мындай такай албайсыздар да. Мен буну жогорку кеңештин чоң жыйынында көтөргөм. Жада калса биздин силердин уктуңар болуш керек. Жогорку кеңеште комиссия түзүп, биздин өкмөт мүчөлөрүн дагы ушул кайдан бул каражаттар табылган, происхождение капитала кайдан болгон дегенди текшермейинче Кыргызстанда коррупция жоюлбайт. Анткени декларацияда мына коллегам туура айтып кетти. Ишкерликтин, бирок дастандалбайчы дагы бир нерсени кошуп кетет элем да. Ошол ишкерден келген адамдар дагы мамлекеттик кызматка келсе, ошол келгенге чейин жөн эле он был бизнесменом, поэтому он имеет право носить часы там за 100 000 долларов эмес. Он даже если был бизнесменом, его выплаченные налоги соответствуют 100 000 долларов деген мыйзамга өзгөртүүлөрдү алып кетсеңиздер, ошондо биз Кыргызстанда коррупцияны жоебуз. Анан амнистия капиталов деген дагы бир мыйзам келди, ал токтоп калды. Ошону дагы урматтуу башкы прокуратура, сиздер бир сыра на коррупционный риски карап чыксаңыздар абдан жакшы болмок да. Көп лазейкалар болуп атат. Рахмат. Колдойм.